Azыр эми жылыш болгонун бул давленияндан өлчөп көрөлү. Канымкан Абышева 58 жылдан бeri медицина тармагында эмгектенип келет. Ал 1965 жылы Кыргызстан мамлекеттик медициналык жогорку окуу жайынын дарылоо бөлүмүн бүткөн. Учурда Тоң районундагы Каратал айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгери, аймакка тиешелүү 4 фельдшердик акушердик пункт, 2 дарыгер, 10 эмчайым иш үстүндө. Алардын негизги максаты дени сак эне, дени сак баланы кароо болуп эсептелет. Дени сак уул кыз, дени сак өлкөнү түзөт деген ураан чакырык алдында тыным алуу дегенди билишпейт. Биздин Каратала үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 1996 жылы уюшулган. Ошол кезде баштап бизге негизинен 4 фап каралат. Кара тала, кара шаар, оттук, шорбулак, анан отдаленный тоо арасындагы туура суу участогу. Бул жерде бардыгы 9-10 медсестра, 2 врач иштейбиз. Населениябыздын элдин саны азыркы кезде 6590. 1 жашка чейинки балдарыбыздын саны 88. Төрөт маалындагы, төрөт учурундагы аялдардын саны 45. Саламаттык сактоо тармагында үзгүлтүксүз 58 жыл иштөөнүн өзү эле эрдик болсо керек. Анын эмгегин эли журту баалады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамынын ээси, саламаттык сактоонун мыктысы, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасын алууга да өз учурунда жетише алды. Кызы Аида Молдоканова да эне жолун аркалап дарыгер, Бишкек шаарындагы номер 1 ооруканада иштейт. Ал дагы куд энесиндей сыйлыктарды алууга жетишкен. Үй бүлөсү бардыгы дарыгерлик кесипте. Биринчиден өз убагында кош бойлуу аялдарды өз убагында учетко алуу. Анан булардын аз кандуулук оорусу деген оорулары көп болот. Ошол аз кандуулук оорусу менен каршы күрөш жүргүзүп, убагында дарылоо иштерин жүргүзүү. Бул биздин биринчи милдетибиз. Экинчи милдетибиз ошол боюнда бар аялдардын өнөкөт оорулары деген болот. Жүрөк оорулар, бөйрөк оорулар, ашказан ооруларды, ошолорду өз убагында тарбиялап туруу. Үчүнчү милдетибиз кош бойлуу аялдарды туура тамактандырууга үйрөнтүү. Учурда оорунун ар кандай түрлөрү күчөп, сасык тумоодон, кызамыктан жабыркагандар катталып жатат. Мына ушундай урунттуу кырдаалда аталган өрөөндүн нахалатчандары өз милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарышууда. Алар үй-үйлөрдө тынымсыз болушуп, эмдөө иштерин да өз учурунда алуу зарылдыгын эскертишүүдө. Гүлжан Кыдыралиева, Улан Жаныбек уулу, Мадина Абакерова, Тоң районунан.